Эгерде 1-2 жылдын ичинде эч ким андай жок болсо, бул рекорд, салыштырмалуу бул рекорд. Белгилүү кардиохирург, түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборунун директору Калдырбек Абдыраманов командасы менен 12 февралда 47 жаштагы аялдын жүрөгүнө 10 мүнөт 40 секундта операция жасады. Бул көрсөткүч рекорд катары расмий катталбаса да, аны мурда жасалгандарына салыштырмалуу эң кыска убакытта жасалган операция деп эсептөөгө болот. Анан бул жолу биз демейдегидей эле операция жасап атканбыз. Негизинен ушундай операцияларды, мына жүрөктүн металлдык клапанын алмаштыруу операциялары бизде орточо бир 14-15 мүнөттө бүтүрөбүз да. Bundan bir 15 жыл мурун биз 20-25 мүнөттө биздин агайларыбыз бүтүргөндө аябай сүйүнчүлүк, бат бүттүк деп. Азыр биз ошо эң акыркы жолу эң бат бүткөн операция 13 мүнөт болгон. Мындан 1-2 жылдай убакыт мурун. Абдыраманов операциянын сапаттуу жана кыска убакытта бүтүшү өтө маанилүү экенин белгилейт. Анткени операция учурунда жүрөк дарынын жардамында токтотулат. Бул жолу жүрөктү 10 мүнөткө гана токтоттук деген Калдырбек Абдыраманов операциянын кыска убакытта бүткөнүн мындайча түшүндүрдү. Ошол мисалы үчүн клапанды тиккенде да ар кандай техника менен тигилет да. 2-3 түрү бар. Мен тиккенде кичине өзүм башкача ыкмам бар. Эми бардык хирургдар аны колдонбойт. Аны күндө жасап жүрүп ошонго көнүш керек да. Ошонго көнгөн мен өзүмдүн ыкмам бар, мына 20 жылдан бери ошол ыкманы колдоном. Эми ошону кайра жасап жүргөндүктөн мен үчүн ал көнүмүш эле да. Бир эле жип менен ошо бир клапанды айланып тегереп туруп тигип салам да. Башка жерлерде, көп эле жерлерде ошол 14, 12, 14 жип менен илип алып туруп, ар бирин байлап чыгышат да. Түшүндүңбү? Айырмасы өтө чоң да. Дүйнөлүк рекорд катары сыпатталып жаткан операцияны жасоого Абдыраманов баштаган 12 дарыгер катышкан. Алардын бири Эмилбек Кокоев буларга токтолду. Бул кишинин өзүнүн баягы анатомиялык түзүлүштөрү бизге жеңилдик болду. Баягы орулунда, убагында кайрылганын бирден бир себептери жүрөктөр андай чоңойгон эмес. Ошондон бирден бир себептери ошол. Ошон үчүн операция бат болуп калды ошол эле. Аны атайын бирөө чукулап бат кылган жокпуз. Жүрөгүнө операция жасалган бейтаптын учурдагы абалы жакшы. Ал дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирүүдө. 2013 жылдан бери ооруп да ушу менен. Анан 2015 келип лечение алып жатып кеткем. Операция кылдыра албагам. Анан эми 2020 жылы да ооруп калып келдим. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Операция тест бүтүптүр, мен деле билбей калдым. Мен де ушулардан пайдаланып, ушу жерде иштеген калапчандардын баарына терең ыраазычылык билдирем. Дайым ушундай колдору жеңил болушуп, ушу ооруп келгендерди жакшыраак чыгара беришсин. Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борборунан билдиришкендей, аталган борбордо жыл сайын ар кайсыл түрдөгү 1000 чукул операция жасалат. Бирок имарат жоктугунан бейтаптар кээде бөлмөлөрдүн сыртында жатууга аргасыз. Ал эми аларга 2015 жылы берилген толук бүтпөгөн имаратты өкмөт ушул күнгө чейин оңдой элек. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.